баягы жогорку кеңеште болуп аткан буга чейинки ошо кабинет талашуу, ошол биздин топтун баягы депутаты Бакиров Өмүрбек Мирзараимовичтин кабинетин мыйзамсыз чыгарып койгон боюнча мен унчукпайын дедим эле. Бүгүнкү күнү ушу жогорку кеңеште өзүбүздүн ичибизде бүгүнкү күнү ошол ата журт менен мекенчилдин өз билемдик кылып атканы Нурлан Тургунбекович. Сиз мындай мыйзамсыз иштерди кыла берсеңиз, сиздин дагы кызматтык ордуңузду карайбыз. Анткени ошол квадратный залды бүгүнкү күнү секретариятыңыздарга берип, мекенчилби ата журтка 709 кабинетти дагы өзүңүздөрдүн секретариятыңыздарга берип, бу жерде ошол 7-нчи этажда ким отурса бардыгын ылдый түшүрөбүз деп өзүңүздөр билемдик кылып атасыз. Нурлан Тургунбекович, бүгүнкү күнү сизди адилет калыс төрага болот деп бардыгыбыз бир добуштан шайлаганбыз. Ошондуктан сиз калыс алып барыңыз. Бардыгын ошол кабинетпи, ошол секретариатта канча адам бар, канча адамдан бөлүштүрүп атабыз, бардыгын калыс алып барыңыз. Антпесе ишиңиздин баягы бүгүнкү күнү жаңы алып барып, ишти алып барып атасыз. Туура калыс алып барсаңыз, ошол мына 7-нчи созувда бир эмес, 2-нчи спикерсиз баягы калыстык кылып, баягы тарыхта калчы адамдардын төрага болду деген адамдардын бирисиз. Ошон үчүн мен сизден суранам. Туура калыс алып барыңыз. Ошол Бакиров Өмүрбек Мирзараимовичтин кабинетинен мыйзамсыз управделамиеве ким чыгарса дагы төраганын улуксаты, төраганын баягы кеңешисиз эч ким чыгарбайт. Бүгүнкү күнү Бакиров Өмүрбек Мирзараимович ошол биздин элдик топто, ошол элдик топтун лидери менмин, билесиз. Мен бул үчүн кабинети жок жүрсө, мен андан көрөкчө өзүмдүн кабинетим берип, лидерлик өзүмдүн баягы 14 депутат болсо, ошол бир депутатыбыз кабинети жок көчөдө жүрсө, мен отура албайт экенмин. Андан көрөкчө ошол Өмүрбек Мирзараимович менин кабинетиме отурсун анда. Сиздерге берели кабинеттердин барын 7-нчи этажда. Рахмат. Акылбек Тогузбаевич, сиздин айткан сөздөрүңүз боюнча мен дарегим айттыңыз, мен жооп берип коеюн. Биринчиден, мен менен кеңешкен эмес эч ким. Мен айттым, мен бул маалыматты өзү массалык маалымат каражаттарынан уктум деп. Мен албетте андан кийин сураштырдым. Төрагага мына өткөндө комиссиянын ушул жерде жыйынтыгында Гүл Акматкуловна да айтты. Төрагага бир жобо иштеп бергиле, положение кылып бергиле. Мен ошонун негизинде 7-нчи кабатка ким отурат, кимдер отуруш керек, бардыгын тез арада жасап бергиле дедим. Ошого жараша иретке келтирейли деп. Азыр менде эч кандай кабинет бөлүштүргөнгө, ким каерге отурарын аныктаганга жобо жок, эреже жок. Бул бир. Экинчиси, депутат Бакировга 6-нчы кабаттан кабинет берилиптир, иш бөлмө. Бирок депутат Бакиров ал кабинетке кирбей жүрөт экен. Мен сурадым, эмне үчүн кабинети жок жүрөт деп. Кабинет берилиптир. Анан эми азыр бунун бардыгын биз өткөндө сүйлөшпөдүкпү? Тактап ошонун негизинде иретке салабыз деп. Комиссия түзүлгөн. Мен Акылбек Тогузбаевичке айттым эле ушул маселени көтөрбөй эле коюң депчи. Тилекке каршы айтылып кетти. Анан сиз дагы айттыңыз, бул жерде ушул 637-дей 638 кабинетти берген экен деп. Өзү мындайда кече мына ушул депутаттык комиссия чечим чыгарып, биздин урматтуу депутаттар колдоп берип, бул прокуратурага кетти да, жанагы токтом. Ал прокуратурадан тергөө тобу келип,
menin kabinetimdeki jarım jartılay dokumentlerimdi, DSP dokumentlerimdi, bardык buyumlarımdı kayradan maga esepte ötkör bermeyin sayın, men kaysydır bir kabinetke kire albayım. Jarım jügüm başka jakta bolsa, jarım dokumentlerim başka kabinette bolsa, men tergöөнүн işinde mындай toskоолдук kılıp kalam. Bular kelip her bir menin buyumlarımdı maga ötkörüp beriş gerek. Anan keyin депутаттык топ ошол кирген биздин управ деламинин орун басары кирип, менин кабинетиме кирип, талкалап кирип, ошол жерде шумон кылып, обуз кылганы мыйзамсыз деп тапты. Анын эч кандай акысы, укугу жок. Ошондуктан менин кабинетимден эч кимдин чыгарганга укугу дагы жок, акы дагы жок. Мен ошол бүгүнкү күндө ошол прокуратурадан тергөө тобуну күтүп атам. Ошолор келип, мен кабинетимди кайрадан менин жүктөрүмдү, жарым жартылай жүгүмү каякта экенин таап, мага алып келип бермей сайын мен кире албайм да. Ошондук үчүн мына ушул кабинет маселесин токтотойлу. Өзү бул дагы ашыкча болуп атат. Азыр мен атым аталып кеткениге сизге мен кайрылып коюуну туура көрдүм. Урматтуу депутаттар, мына ушундай обстановка. Тергөө тобу келиш керек. Эртең саат 10-га келе турган болду. Эртең 10-га келсе, менин ошол жердеги кагаздарымды мага өткөрүп бермейин сайын мен кире албайм. Тергөө тобуна тоскоолдук кылып калган болом. Рахмат. Рахмат. Бул маселе эч качан мен көңүлүмөн чыгып кеткен жок. Мен көзөмөлдө кармап атам бул боюнча. Акыл Тогузбаевич, сиз айтып атасыз, калыс болуңуз, бардына тегиз болуңуз деп. Мен бардык мүмкүнчүлүгүмү, аракетимди жумшап атам, калыс тегиз болгонго. Бардык фракцияларга менин мамилем бирдей. Ал эми Мекенчил фракциясына бул билесиз депутаттык тобуна бул кийин түзүлдү. Аталган топко секретариат катчылык иштегенге иш бөлмө сурашты. Биз иш башкармалыкка айттык, ушул катчылыкка бир бөлмө бөлүп бергиле деп. Катчылык чоң бир топ жайларды көрсөттү, мындан башка бош жер жок деп. Биз тескерисинче бул болбойт, бул аябай чоңдук кылат, кичинерегин таап бергиле, ошол 7 адамга ылайыктуу деп. Анан ошол жерди таап бөлүшүптүр. Мен айттым, эч кандай биздин жогорку кеңештин ишмердүүлүгүнө бул бөлмөнү катчылыкка берип койсок, зыяны тийбейби, бүт барын сурадык. Жок деди. Бул көбүнчө колдонулбай турат. 90-95% бул колдонулбайт деди. Анан ошон үчүн ошол бөлмө бөлүнүп берилди. Эми мен айтат элем, эгерде сиздин катчылыгыңызга балким ошондой жай керек боло турган болсо, аны да карайбыз. Мен бардыгына тегиз дагы тапшырма беребиз, карагыла деп. Мүмкүн болушунча тегиз караганга аракет кылабыз. Өзүм билемдик болбойт. Мен дагы бир жолу сурайм. Мага бир эреже жобо жасап бериш керек, кабыл алып бериш керек. Ошонун негизинде иш алып барам мен бул кабинеттер боюнча. Рахмат. Экинчи микрофон. Урматтуу депутаттар, Атажурт Кыргызстан фракциясынын аты аталып калды. Ошон үчүн лидер катары мен да жооп берип коеюн дедим. Биринчиден бүгүн Акыл Тогузбаевичтин кичине настроениясы жогорураак окшойт, мана начарыраак окшойт. Эми чынында ызаланып атса керек. Биринчи, Бакировдун кабинети боюнча кече күнү токтом чыгарып бердик, туурабы? Аны өзү азыр айтып кетти. Ошо Ген прокуратуранын тобу келип иштеп чыккандан кийин анан жыйынтыгы чыгат депчи. Ал боюнча маселе көтөргөн туура эмес. Баягы күнү чечип бергенбиз. Экинчиси, Атажурт Кыргызстан фракциясы өз билемдик кылып атат дегенине мен кошула албайм. Эмнеге дегенде 709 кабинет бул Элмазар Акиевичтин кабинети болчу. Элмазар Акиевич Мекенчил тобунун лидери болуп кеткенден кийин 704 кабинетти мен аксакал деп ошол кишиге бошотуп бердим. Атажурт Кыргызстан фракциясынын лидерине бөлүнгөн кабинети. Өзүм 709 кабинетке кирдим. Эмне бунусу жаман билбейм. Секретариат жөнүндө айтып кетчи, катчылык жөнүндө. Катчылык 13 квадратный метрде азыркы күндө 7 киши отурат. 7-нчи этажга чыккан жери жок. 6-нчы этажга чыккан жери жок. 4-нчү этажда 13 квадрат жерде отурат. Мана маалымат үчүн. Рахмат.
Рахмат. Эми урматтуу депутаттар, ушул кабинет боюнча ички чарбалык иштерди бир коомчулук барын даңазалап айта бериштин кереги жок го деп ойлойм. Башка маселелер толтура го биз иштей турган. Акыл Тогузбаевич. Үчүнчү микрофон. Рахмат, Нурлан Тургунбекович. Эми баягы бул жерде Бакыт Үсөнүч айтып кетпеди кишине, жаңылып атат депчи. Эми мен жаңылган жокмун, Бакыт Үсөнүч. Эми баарыбыз көрүп атабыз. Ушу жогорку кеңештин зданиясында бардыгыбыз отурабыз, Бакыт Үсөнүч. Ошол квадратный залда сиз ата журттан бөлүнүп чыккан мекенчилби, мекенчилдин секретариаты отурат. 709'da өзүңүз көрүп билип атасыз, секретариятыңыздар отурат. Эми бардыгын баягы жаап жашыра албайбыз да, бардыгыбыз көрүп атабыз. Bir zdaniyada отурабыз.